бири-бириңерге белек бечкек бергиле, араңардағы урмат сый күчөсүн деп, сүйүктүү пайгамбарыбыздын белек берүү, адамдардын ортосундағы урмат менен сыйды бекемдеп, мамилени жакшыртаарын айтып, белек берип, белек алуунун жакшылыкка себепкер боло турганына токтолуп кеткени да бекер жерден эместир. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Эмеримди жана райымды жараткан Алла Тааланын исминен баштайын. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Урматтуу телегөрүүчүлөр, берекелүү Рамазан телегөрсөтүүсүнүн жыйынтыктоочу берүүсү. Чындыгында биз ушул Рамазан айы бою пайгамбарыбыздын хадисин байма-бай диний адамдарыбыз кайталап келдик. Баарыбыз элге кайрылган учурда пайгамбарыбыздын жакшы бир хадиси бар. Ман сама Рамадана иманун ва ихтисабан гуфира лаху ма тaqaddama min dhanbihi. Кимде ким Рамазан айынын кайрымын, сообун жараткандан гана күтүп, орозо кармай турган, тута турган болсо, анын буюрса өткөн күнөрүн баары кечирилет деген хадисти дайыма айтып келдик. Ошол дуалар кабыл болсо экен, туткан орозолорубуз кабыл болунган орозолордон болсо экен, күнөөрүбүз кечирилсе экен деген тилек менен мына бүгүн Рамазан айын жыйынтыктап жатабыз. Андыктан бүгүнкү биздин студиябыздын куттуу студиябыздын коногу, сыйлуу коногу Кыргызстан мусулмандарынын Азирети муфтии Закиров Абдулазиз ажыбыз бүгүн студиябызда. Ассаламу алейкум рахматуллах. Кош келипсиз, Абдулазиз ажым. Рамазан айыңыз куттуу болсун. Дагы бир жолу айтайын, жыйынтыктап атабыз. Мынакей бир ай бою элибиз менен, жалпы мусулмандар менен биргеликте, мусулмандардын башындагы инсан катарында ушул Рамазан айын ибадаты менен, ооз ачыруулары менен, жакшы иш аракеттер менен мына буюрса жыйынтыктап жатасыз. Жеке суроом ушундай болсун. Деги эле ушул Рамазан айы кандай жыйынтыкталып жатат? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва сахби ажмаин. Мээримдүү, урайымдуу Алла Тааланын исми менен, Алла Таала мактоолор жана сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламга салату саламдар болсун. Алла Таалам сиздерден разы болсун. Рамазан айы кирип келгенде дагы бир передача аркылуу калкыбызды кирип келген Рамазан айы менен куттуктап аттык элек. Тилекке каршы ушундай бир көз ирмемде бактылуу күндөр, берекелүү күндөр мына жыйынтыкталып, жыйынтыктоо алдында турабыз. Негизинен Кудай Таалам берекелүү ыйык аятында бул ыйык Рамазан айын бизге парыз кылып жатып, айяма ма'дудат, саналуу күндөрдө орозо парыз кылынды деп буйруган. Чындыгында саналуу күндөрдөн максат көз ирмемде көздү ачып жумганча өтүп кете турган бир убакыт экен. Кече күнү эле мархаба я шахр Рамадан деп кубаныч менен, сүйүнүү менен ыйык Рамазан айын күтүп алдык элек. Тилекке каршы бүгүн ушул өмүрүбүздөгү, жашообуздагы эң берекелүү сааттар, күндөр болгон, кечелер болгон ыйык Рамазан айы менен коштошуп отурабыз. Алла субхана ва таала берекелүү ыйык аятында я айюхаллазина аману тақуллаха вал танзур нафсум ма қаддамат лигад ваттақуллаха инналлаха хабирун бима таъмалун деген аятында имандууларга кайрылып, ушу Кудайдан коркуу. Коркула, эртеңки күнүңөргө эмне даярдадыңар? Дагы Кудайдан коркула, инналлаха хабирун бима таъмалун. Кудай Таалам силердин ар бир кыймыл аракетиңерден кабардар. Алымдарыбыз айтат, бул бир эле аятта Алла Таалам эки буйрукту берди дейт да. Биринчи буйрук ошол эртеңки күнүңөргө эмне даярдадыңар дегенде, тафсир илиминдеги алымдар айтат, бул жердеги фарыз өкүмдөрүн аткарууда момундар аракет кылыш керек. Ошол фарыз өкүмдөрдүн ичинде 4-чү фарыз же 5-чи фарыз болгон орозо ибадатыбыз. Мына орозо ибадатыбызды биз кубаныч менен сүйүнүп тосуп алдык элек. Бүгүн коштошуп отурабыз. Ал-вада я шахр Рамадан, кош болгун эй ыйык Рамазан айы деп. Негизинен адам баласы жашоосунда ушул өмүрүн, убактысын баалоо билиш керек. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ниъматайни магбунун фихима касирун минан нас ас-сиххат вал фараг. Адам баласына берилген эки ниъмат бар. Анын биринчиси ден соолук болсо, экинчиси болсо бул убакыт деп айткан. Андыктан адам баласынын жашоосундагы өмүр, убакыт бул өтө баалуу. Себеп дегенде бул дүйнөдөгү аткарган ар бир жакшылык амалдарыбыз менен Кудайдын алдына барганда ошо даражабыз бекитилет. Мына ыйык Рамазан айы дагы мына биздин ахиреттеги даражабыздын бийиктигине, Кудайдын ыраазылыгына жетүү үчүн бизге абдан бир жакшы бир мүмкүнчүлүк туулду. Андыктан биз жашообузда ушундай бир
убактыбызга мындай көңүл бурушубуз керек экен. Илгери чоң падышалардан Султан Махмуд деген бир падыша болгон. Ушундай жупуну кийинип, элдерди кыдырып, элдин абалынан таанышыш үчүн жупуну кийинип айланчу экен. Ошол мезгилдерде бир адам мындай 2 метр туруп, ийнени сайып, 2 метр алыста туруп, жипти ыргытканда ошол ийненин көзүнөн өтүп кетет экен да. Анан элдин баары таң калып карап атканда бул падыша дагы ошо элдин арасына аралашып, баягы адамдын өнөрүнө таң калыптыр да. 2 метр алыста туруп, баягы ийненин көзүнөн жипти өткөрүп атат да. Биз жада калса баягы ошол ийненин көзүнөн өткөрүш үчүн көз астыбызга алып келсек да өткөрө албайбыз да, кыйналабыз. Анан тигил падыша өзүн таанытпаган абалда тигил кишиден сураптыр. Бул өнөрүңүзгө канча жыл кетти дегенде ал кемелбестен туруп 40 жыл кетти деп жооп бериптир да. Анан вазирлерин чакырып ошол жерден өзүн таанытууга мажбур болуп 40 алтын бериптир. 40 алтын берип муражатын баягындай бир байгесин дейбизби бергенден кийин анан вазирлерин айтыптыр, эми 40 жолу камчылагыла дептир да. Анан таң калган вазирлер сураптыр да, сиз бир аз мурун аябай буну ошол өнөрүн баалап 40 алтын бердиңиз. Эми 40 камчы айттыңыз, бул эмне сыр дегенде, туура дейт, өнөрүнө баа бериш керек, бирок ушу болбогон нерсеге убактысын өткөрүп 40 жыл өткөрүп берди дейт да. Бул Кудайдан берилген өмүр, буну менен бааланбайт деп. Анын сыңарындай Кудай таалам бул жылкы Рамазан айын биздин тагдырыбызга жазыптыр, замандаш болуп, бир дасторкондун үстүндө болуп, иптар кечелеринде болуп, Рамазан айындагы мына Кадыр кечеси менен, Хатмул Кураны менен ушул ыйык Рамазан айын өткөрдүк. Жараткан Кудай таалам ыйык Рамазан айындагы жараткандан суранган дуа тилектерибизди, кандай гана тилек максаттарды жараткандан суранган болсо Кудай таалам кабыл кылсын. Бул Рамазан айында, урматтуу устаз, биз атайын ушул Кыргызстан мусулмандар дин башкармасында орун басарлар менен, бөлүм башчылары менен отуруп ушул Рамазан айын бир өзгөчөлөнтүп өткөрсөк деген бир программанын негизинде анан график түздүк. Ал графикте муфтинин орун басарлары, муфти өзү баш болуп, графиктин негизинде ушул борбор калабыз Бишкекте жайгашкан жами мечиттерди бир кыдыруу, бул таравих намазынан пайдаланып, эл менен көрүшүп, ошол атмосферанын ичине кирип, элге ак батабызды берип, каалоо тилектерибизди айтуу максатында анан Хатмул Курандарды атайын биз графиктин негизинде бир парадан окулсун. Кайсыл мечитке барсаңыз дагы ошол күнүмдүк пара уланып кетет деген таризде түзгөнбүз. Кудайга шүгүр, ушул Калыс Ордо, бул жагы Калыс Ордо, борбор калабыз Бишкектеги бардык мечиттерге барганга аракет кылдык. Куптар намазын окусак, бир тасбихатын окусак, ал жерден жамааттан уруксат сурап башка мечиттерге барып, эл менен көрүшкөнгө, таравих намазын окуганга аябай аракет кылдык. Бизге абдан жакшы бир атмосфера түзүлдү. Жараткан Кудай таалам ушул ыйык Рамазан айындагы туткан орозолорубузду, окуган таравих намаздарыбызды, мына иптарлык кечелерибизди Кудай таалам кабыл кылсын. Рахмат, Алла ыраазы болсун. Негизинен жана айтып отсаңыз абдан көп мындай иш аракеттер. Бул ай негизиче динди карманган, ушул орозо эле эмес, бир канча ошол учурда жаратканга жакындык кылам деген инсандардын майрамга тете болотон айы да негизинен бир ай бою. Андыктан дагы бир суроода мына ошол бүгүнкү Йомуш Шак деп айтабыз, күмөн санап аткан, айдын көрүнүп көрүнбөшү болуп аткан күндө көбүнөсө инсандар баягы ошону арапалык күн деп да коет биздин элде. Мындай кичине жыт чыгарып деп, борсо кылышып, же болбосо тамак аш кылып бири-бирине таратышып дегендей түштүк жактарда, башка жактарда мына ушундай бир жакшы бир жүргүлөр бар да. Деги эле бир диний назар менен караган учурда ушул күндү, ушул түндү, эртең айт деп аткан түндөрдү кантип өткөрүшүбүз керек негизи? Йомуш Шак, ошо шек күнү кыргыз калкыбызда баягы арапа күнү деп аталып калат экен. Негизи шек күнү, ошол ай жаңырдыбы, жаңырган жокпу деген бир шек менен болгондугу үчүн ошо шек деген ат коюлган. Биз шек күнү албетте бул күн дагы өтө бир ыйык күндөрдүн катарында. Себеп дегенде ар бир ишчинин, жумушчунун жумушун аткарып бүткөндөн кийин анын үжраты бар да, анын баягы баалоосу бар, анын айлыгы бар дегендей. Мына ыйык Рамазан айында биз Кудай тааланын өкүмүн аткарып,
Кудай Тааланын буйругуна моюн сунуп, ибадаттарыбызды, өкүмдөрүн, буйруктарын аткардык. Алла субханаху ва таала дагы ушу периштелерине жарыя кылат экен. Мына ар бир жумушчунун айлыгы берилген сымал, мен бүгүн ушу менин буйругумду аткарган пенделеримдин ошол каршылыгын беребиз. Ал каршылык ошол күнөөлөрүнүн кечирилиши, атку менен нирон, тозоктон кутулушу деген мааниде жар салат экен. Бул күн ошондой күн. Биз ушул айда берекелүү болгон ыйык Рамазан айында кылган күнөөлөрүбүзгө тооба кылдык, истигфар айттык, зикир кылдык, Куран окудук. Мунун баардыгы биздин ички дүйнөбүз, маанавият, руханиятыбызга абдан чоң таасирин тийгизди. Бул Куран айы деп, Куран бул жашоодогу карта десек болот. Жакшылыкка жеткире турган, жараткандын ыраазычылыгына жеткире турган бир жол. Балким иншалла ахиретте ошол Курандын сызыгы менен жүрсөк, ахиретте биз бейишке кире турган жолду көрсөтүп бере турган карта сымал Куран. Бул Куранды биз ушул айда жакындан жанашып, мукабала хатмул Курандарга кирип, анын маани маңызы менен ушул айды өткөрдүк. Мына жыйынтыктагандан кийин эми Кудай Тааладан бир чоң бир сыйлык бар. Ошол сыйлыкты күтө турган түн. Ушул түндө биз абдан жакшы бир маанай менен, анан бир майрамдын шан шөкөтү болуш керек албетте. Биздин кыргыз калгы эзелтеден ата бабаларыбыз ушул түндө атайын даярдыктарды көрүп, мал союп, курбандыктарды чалып, дасторкон даярдап, борсокторду бышырып, мындай таттууларды коюп, ошо эртеңки күнкү Кудай Таала тарабынан берилген бир майрамдык шаң шөкөттү чоң деңгээлде бир өткөрүшкөн. Ошол күнү биз баягы жыпар жыттуу атырларыбызды себинип, жаңы кийимдерди кийип, же болбосо таза кийимдерди кийип, ошол күнү биз майрамдык бир атмосфераны көрсөтүшүбүз керек. Себеп дегенде бир майрамдоо шаң шөкөтү. Ошол күнү биз ый менен коштошубуз керек, устаз. Анча-мынча ушу акыркы мезгилдерде баягы өтүп кеткен маркумдун акыркы айты деген мазмунда бир түшүнүк менен ошол күнү ый менен коштоп, трауырдук менен майрам катарында майрам менен коштоп алгандай болобуз да, бирок бул Кудай Таала тарабынан берилген чоң бир белек болгондон кийин муну биз чоң маанай, жакшы маанай менен тосуп алышыбыз керек. Алла разы болсун. Мына ошол буюрса мына айт элибиз үчүн, журтубуз үчүн жакшы бир мындай берекенин, кубанычтын бир майрамы болсун дейли да буюрса. Анан өзгөчө мына ушул айтта айтсаңыз бул көңүл буруучу жагдайлар бар да. Айт деп аткан учурда эмнеге көңүл бурушубуз керек? Айттын бир гана намаздан эле ибарат эмес да. Бул айт деген эртеңки ошол биздин ошол күнгө эртеден кечке чейинки боло турган кубанычтуу майрамдык бир күнүбүз. Көңүл бура турган жагдайлар эмнелер? Көңүл бура турган жагдайлар биз ошол күнү колдон келишинче мындай күндөлүк программабызда үй бүлөбүз менен, уруктаган бир туугандар менен, санаалаш жакын жолдош достор менен өткөрүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына дагы баса белгилеп айтайын, ошол күнү дароо эле айт намазынан кийин биз баягы көрүштөндөргө бара турган бир адат пайда болуп калыптыр да. Туура. Арбак разы, Кудай разы дейт. Арбактарды биз дайым эскериш керек. Бир гана күндү белгилеп албашыбыз керек. Анан өзгөчө Кудай Таала тарабынан мусулмандарга арналып берилип аткан ушундай берекелүү, шаңдуу, шаң шөкөттүү майрамда биз баягы ый коштоп барып, көрүштөндөрдү кыдырып, ал жерде кичине көз жаш чыгарып, Куран окуу эмес, балким эң оолу биринчи ошол айт намазын окугандан кийин таттуулар менен оозубузду ачып, үй бүлөбүзгө жакшы бир белектер менен барып, балдарыбызга, кыздарыбызга, неберелерибизге ошол күндүн бир майрамдык атмосферасын түзүп беришибиз керек. Ансы деле жанагы кечиресиз өзүңүзгө аралжы, айт намазга бараткан учурда бизде мустахаб амалдардан, жагымдуу амалдардан таттуу жеп баруу. Таттуу жеп баруу. Өзгөчө ушул орозо айт майрамында сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйдөн ушул таттуу жеп чыккандыгы келет китептерде. Мына сүннөткө ылайык ошо үйдөн таттуу бир таттуулуктан ооз тийип чыксак, анан ошол күнү мына сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, ар бир көчөнүн башында Кудай Таала тарабынан дайындалган периштелер бар дейт. Алар ушундай нида кылып, үн чыгарып, эй Кудайдын пенделери, силерге Кудай Таала тарабынан даярдалган белектер куттуу болсун,
Кудай таалам силердин дуаңарды, тилегиңерди кабыл кылды. Майрамыңар куттуу болсун деген ушундай жарчылар, периштелер турат. Ошол күнү багы айт намазына баратканда китептерибизде ошол сүннөткө ылайык, пайгамбарыбыздын осуятына ылайык мисалы башка бир көчө менен барган болсо, айт намазы жыйынтыкталып бүткөндөн кийин башка көчө менен келүүсү. Анан бизде мындай жакшы бир адат бар экен да, ошо айт намаздан чыккандан кийин ар ким түнү менен дасторкон даярдап, эшиктерин ачып, суу сээп, шыпырып, баягы айттык маанайды, атмосфераны түзөт дагы. Айттан кайтканда, мисалы кээ бир айылдарда бар, ошол жамаат болуп, эркектер өзүнчө, аялдар өзүнчө болуп, үйлөргө зыяратка барышат дароо эле. Барып ошол жерден кубанычын билдирип, айты менен куттуктап кайтышат да. Негизи бул айт күнү жакын саналаш уруктуган бир туугандар менен өткөрүү бул эң жакшы нерсе. Алла разы болсун. Азыр бир кыска бир рекламалык тынуудан кийин кайра эфирибизге кайтабыз. Зиярат KG туристтик агенттиги жалпы мусулмандарды умра сапарына чакырат. Биздин командада сиздин сапарыңыздын ар бир деталына кам көргөн тажрыйбалуу ажы башчылар бар. Көрсөтүлгөн кызматтардын сапатын бузбастан атаандаштыкка жөндөмдүү бааларды сунуштайбыз. Унутулгус умра сапарына биз менен аттаныңыз. Клиника Бикар. Лечим сердце от чистого сердца. Табигый чийки заттар, заманбап, уникалдуу технология азыктардын витаминдерин жана табигый даамын сактоого мүмкүндүк берет. Продукциялар ундун жогорку сортторунан жасалган. Сонун даамы жана мыкты сапаты бар. Заман өзгөрөт, технология жаңыланат, бирок салттар өзгөрбөйт. Чабрец, накта кесме. Анда эмесе мына эфирибизди улай кайра эле ошол айт темасында кеп кылып атабыз. Мен сизге дагы ушул айт учурунда, айт күнү көңүл бура турган жагдайлар боюнча дагы бир сурагым келип жатат да. Жанагындай фитр садакаларды, мисалы айт намазга чейин алып барып биротоло бериш керекпи? Кутулуш керек да негизи кайсы бир деңгээлде. Же болбосо ошол эле бул күндөрдө, айт күндөрдө дагы биротоло жанагы оюн зоок десе, шаан шөкөт десе, ибадаттарды унутуп кое турганчалык деңгээлде, жеп ичкенди ушунчалык ысырапкерчиликке алып бара тургандай деңгээлдеги көрүнүштөр канчалык деңгээлде бул? Абдан жакшы баса белгиледиңиз. Чындыгында биз Рамазан айы менен коштошуп чыккандан кийин ошол пенделердин жүзүндө бир мындай кайгуу жүздө болуш керек экен да. Себеби сахабалар ошол Рамазан менен коштошуп атканда 6 ай бою биз ушул ыйык айы менен коштоштук деген мазмунда мындай бир иштеринен өкүнгөн да. Ал эми Рамазан айын 6 ай калганда бир кубанычтарын билдирип, жүздөрүндө бир жылмайыңкы пайда болуп, табассум пайда болуп, 6 ай мурун эле Рамазан айын кош келетасың эй Рамазан деген бир аурада тосуп алышкан. Биз дагы Рамазан айы менен коштошкондо эле дароо баягы мурунку нафсибиз каалаган нерселерге кирип кетпешибиз керек. Себеби бул Рамазан айы бизге бир ай бою руханий бир мектеп болду. Бизди тарбиялады сабырдуулукка, жоомарттыкка, Куран сүйүүгө, ибадатка бекем болууга тарбиялады. Эми биз Рамазан айынан чыккандан кийин ошол эле баягы атмосферада ибадатыбызга бекем болушубуз керек. Жемек ичмегибизге дагы көңүл бурушубуз керек. Андан сырткары биз Рамазан айында бизге чоң бир таалим тарбиясын берди. Мына бизге Кудай Таала тарабынан берилген мал мүлккө ээчи болуу, исрап кылбоо маселеси. Таңыздардан күн батканга чейин ашказаныбыз бош болуп, курсагыбыз курулдап, ошол Кудай берген неаматтын да бир кадыр баркына жетип, аларга исрапчылыкка жол бербей турган бир аң сезимдерди түшүндүк. Анын жанында дагы бул кайрымдуулуктун айы дейбиз.
бул айда биз жетим жесирдин, мүмкүнчүлүгү чектелгендердин, жетим жесирлердин, муктаж болгон адамдардын кадыр баркын дагы жакындан түшүндүк да. Ошон үчүн сиз айткандай ыйык Рамазан айы бүткөндөн кийин ушундай баягы жумалап, айлап, дасторконунда эч нерсе жок, же болбосо казаны кайнабаган үй бүлөлөрдөн дагы кабар алуу бул динибизде буйрулган. Мына ошон үчүн динибизде фитр садака берүү важип өкүмүндө. Бул ар бир жан бериш керек. Сөзсүз түрдө орозо эми кээ бир себептер менен тута албаган, балагатка жетпегендерге дагы берилет. Кала берсе алымдарыбыз айтат, ошол кимдин боюнда болгон болсо, ошол аман эсен жарык көрүп алыш үчүн, төрөлүш үчүн ошол ымыркай эненин курсагындагы жаш алеге дагы перзент үчүн дагы берип койсун дейт да. Мына ошончолук деңгээлде бул көңүл бурулат. Ошон үчүн фитр садаканы дагы айт намазы окулганга чейин берип калалы. Айт намазы окулганга чейин ошол муктаж болгон адамдарга бул фитрим дебестен бир кайрымдуулук иретинде колдон келсе мына азыр хурма 850 сомдон, колунда бар, мүмкүнчүлүгү бар адамдар жан башына 850 сомдон берсе болот. Ал эми будай наргы бул 50 сом. Ошо фитр садаканы унутуп калбаш керек. Себеби Усман радияллаху анху сүйүктүү пайгамбарыбызга келип, "Я Расулаллах, мен ушул фитр садаканы берүүнү унутуп калыптырмын. Айт намазынан кийин эстедим" дегенде, ошол бир кул азат кылгын дейт да. Бирок ошонун аркасынан сүйүктүү пайгамбарыбыз айткан, сен ошол бир кул азат кылуу менен дагы ошол Рамазан айындагы берилген фитр садаканын баягы даражасы, сооп даражасына жете албайсың. Себеп дегенде ар бир нерсенин кемчилдиги бар экен. Жумушта болсун, иште болсун, же болбосо ибадатта болсун, ошол кемчилдикти оңдоп кое турган деңгээлде фитр садакага ошондой бир жакшылыктар жазылган экен да. Кандайдыр бир туура эмес сөздү сүйлөп алабыз, угуп алабыз, кадам таштайбыз. Ошол кемчилдиктер кечирилиш үчүн, оңолуш үчүн баягы фитр садаканы сөзсүз бериш керек экен. Андан сырткары сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул орозо дейт, ошо баягы асман менен жердин ортосунда калкып калат. Качан силер фитр садакаңарды бергенде гана ал ошол кабыл боло турган даражага жетет деген мазмундагы хадистер бар. Ошон үчүн ар бир мусулман балагатка жеткен дагы, жетпеген дагы, орозо туткан, тутпаган дагы бул фитр садакасын бериш керек. Алла разы болсун, рахмат. Абдан мындай жакшы бир маалымат берип кеттиңиз. Буюрса мен ойлойм элибизге абдан пайдалуу бир маалымат болду. Дагы бир суроо келип жатат. Рамазандан кийинки Шаввал айы деген бар. Ошол Шаввал айынын ичинде дагы бир канча күн орозо кармаш керек. Ушул жөнүндө да кыскача баяндап кетсеңиз. Алла разы болсун, устаз, абдан жакшы эстетип кеттиңиз. Чындыгында мына Рамазан айы бүткөндөн кийин дагы Кудай Таала тарабынан бизге өзгөчө ушул сүйүктүү пайгамбарыбыздын үммөтүнө берилген жакшылыктардын катарында ушул Шаввал айынын 6 күндүк орозосу бар. Сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ошол Шаввал айы ичинде орозодон кийин 6 күн туткан болсо, бир жылдын сообу берилет деп айтканда. Дароо эле айттан кийин да улап кетсе болот, Улап кетсе дагы болот, же болбосо ошол Шаввал айы ичи бир күндөн тутуп берсе дагы болот. Баягы убагына карап, саатына карап, мүмкүнчүлүгүнө карап, бирок ошол Шаввал айы ичи 6 күндүк бүтүш керек. 6 күндүк тутуу менен ошол бир жылдык сообу иншалла. Машалла. Рамазанды артынан Шаввалды да кошуп 6 күн кармаса, бир жыл орозо кармагандай сооп берет. Кандай сонун нерсе. Алла разы болсун. Деги эле мына ошол Рамазан айы жалпы элибизге мындай жакшы бир сезимдер тартуулат деп ишенебиз албетте. Сизден суроом, ушул жеке Азирети муфтий катарында сиз дагы бул айды мындайча өткөрүп жатып, анын ички сезимдериңиз, андан кийин келечек пландарыңыз кандай? Ушуну баяндап кетсеңиз. Алла разы болсун. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, Кудай Таалам ушул тагдырыбызга ушул жоопкерчиликтүү кызматты жазган экен. Бул жоопкерчиликтүү 7 миллион калктын үстүнөн ушул дин жаатында жоопкер болуп, тагыраак айтканда муфтийлик кызматына дайындалдык. Биз дайындалгандан кийин эле 1-2 жолу болгон ыйык Рамазан айына туш болдук. Бул биз үчүн чоң бир мүмкүнчүлүк болду. Себеп дегенде ушул жоопкерчиликтүү кызматтардын жеңил болушу үчүн, ушул Кудайдын астында бир коркуп кызмат кылыш үчүн бир пайдаланганга туура болду. Мына түнкү ибадаттарыбызда, ошол ибадаттын ичинде жамаат менен дуа кылып атканда бирден бир суранганым, Кудай Таалам ушул жоопкерчиликтүү кызматтарда кадам таштап жүргөн мезгилде бир жанагындай шерменде кылбасын. Бул жоопкерчиликтүү кызматта бир кемчилдик кетирип, эртең Кудайдын алдында бир жоопко тартылып калбайын. 7 миллион калктын астында бул
абдан чоң маанилүү деген маанайда Кудай Таалага жалбарып дуа кылып алганга бир мүмкүнчүлүк түзүлдү. Алла ыраазы болсун, менден мурунку Hazreti Muftибиз Амир Карекебиздин дагы насааттары бар. Ал киши айтат, ушул мен Куран жаттагандыгым үчүн күнү түнү Куранга басым көрсөтөм. Себеби Кудай Таала тарабынан берилген мага бир неамат, ушул Куранды жүрөгүмө орнотуп койду. Куран сөзсүз шафаатчы болот. Сиз дагы мына Куран жаттаган инсансыз, көбүрөөк Куран окуңуз, көбүрөөк Куранга басым көрсөтүңүз. Бул жоопкерчиликтүү кызматта шерменде болуш бир паста. Ошон үчүн нафил намаздарда, дуаларда, Куран хатымдарга басым көрсөтүңүз деген жакшы бир насааттар бар. Аллах разы болсун сизден, урматтуу Hazreti Muftибиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына Рамазан ай бою сиздер менен биргеликте берекелүү Рамазан телекөрсөтүүсү аркылуу элибиздин дин жаатында кызмат кылып келген коомдук ишмерлерден жана ошондой эле ар кандай кесиптин ээлери менен биргеликте Рамазан жөнүндө баарлаштык. Мен ойлойм, ушул теле берүүлөрүбүз сиздер үчүн пайдалуу болду деген үмүттөбүз. Андыктан Рамазандын өткөнүнө бир кубануу эмес, бүткөнүнө эмес, балким кубанганыбыз биз Рамазан айында артыбызга күнөө жана каталарыбызды таштаганыбызга шүгүр деп жашаганды насип кылган болсун. Дагы кийинки Рамазандарда, Рамазан айларында биргеликте болгонго Кудай Таалам жеткирген болсун. Сак саламатта болуңуздар, аман болуңуздар. Алла Таалам баарыңыздарга жакшылыктарын берсин, айтыңыздар маарек болгон болсун. Кудай Таалам сиздер үчүн дагы кандай жакшылыктарын даярдаган болсо, эч аябастан берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Кыргызстандын бийик тоолорундагы чөптөрдүн гүлүн терип оттогон, жанга даба болгон подомалдын эти менен, табигый таза булактан суу ичип өскөн буудайдын уну менен. Ашпозчулар жөн гана жасабай, жүрөгүн, жан дилин, аруу, таза пейилин кошуп түйгөн нукурадаам. Беш манты нукурадаам. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, берекелүү Рамазан программасынын берекелүү ашкана бөлүмүндөбүз. Бүгүн бизде конокто ырчы, дастанчы, обончу Мира Кочубекова экөөбүз. Кош келиңиз. Кош келдик. Биз бүгүн мынакей ифтарда жеңил боло турган, анан өзгөчө бир салат жасаганы турабыз. Эмне, кандай салат, аларга эмне керектелет, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Бул салатты өзүм аябай жакшы көрөм. Ошон үчүн сиздерге дагы ушу өзүмдүн жакшы көргөн салатым менен бөлүшөйүн деп келдим. Бул жерге тооктун төшү керек. Филе эмес, төшү, албетте. Анан ананас, консервадагы быштак, жүгөрү, жумуртка, алма, жаңгактын майдасы, чөп-жар. Ушу болгон, ушул анан майонез керек. Мынакей биз азыр эң алгач эжекем тоокту акырындан туурап баштаптыр. Өтө майда эмес, буну чоңураак кылып эле туураш керек. Тоокту биз сууга эле бышырып алабыз, бышырып алдык. Туз, кичине туз салып туруп эле тузду сууга бышырып алабыз. Анан эжекем, мынакей сиз ырчылык өнөрүнөн башка дагы дастанчы, мынакей обончу деп атабыз. Анан дагы кандай өнөрлөрүңүз бар? Ошолор жөнүндө айта кетсеңиз. Дагы ушул тамак жасоого дагы өнөрүм бар. Себеби баягы аял киши болгондой мен атайын буну окугам. Жакшы аял болоюн деп. Себеби айтат го, эркектин жүрөгүнө ашказаны аркылуу барасың дегендей. Ушу баягы илгери бири-бирибиз менен шерине ойногондо, бири-бирибизге жакшы мен моундай тамак жасай алам, мен мындай кожойкемин, мен ушундай бир сонун нерселер жасай алам деген нерсебизди көрсөткүбүз келчү болуш керек да. Ошол себептен баягы тамакты даамдуу эле жасабастан кооздоп, өзгөчө кылып, ушу болгондо да ушу салат жагынан анча-мынча ушундай эме болуп калдым да. Үйрөндүм.
Демек салат жаатынан да билим алган экенсиз. Канча түрдүү салаттын рецептин жасалуу жолун билесиз? Көп эле. Бирок эми баягы бул дагы айтып коет го орустар, творческий иш дегендей. Бул өзүңдүн деле фантазияңды иштетип, муну менен аны издеп, изилдеп, муну менен аны кошсо кандай болот, андай менен моундайды бул кошсо кандай болот деп. Азыр эми заманбап дагы башка салаттын түрлөрү чыгып атат албетте. Ооба. Эми баягы айтып бүтө албайсың, кандай ушундай ойлонуп көрүп эле, даамдап көрүп, ал үчүн мындай гурман да болуш керек. Мисалы үчүн мен барган жерден кандай эттен жасалды, фрикаделкасын кандай кылып кичине жаап жашырып бир нерсе кылып койду, ошол даам тамак жеп атып билем да, ресторандарга, кафелерге барганда кандай эттен жасалыптыр. Даамды өзгөчө бир сезет экенсиз да? Сезем да, ошон үчүн бул өнөр аял кишиге эч качан тоскоол болбойт, тескерисинче. Ушул өнөрдү жаштарга деле айтып кетет делем. Өрчүндөтүш керек, өркүндөтүш керек, өрчүтүш керек. Ар бир кыздын өзүнүн ичинде катылган бир таланты, албетте бир эмеси болуш керек. Ошону эжеке мынакей атайын сонун окутуу жерлерде салаттын түрлөрүн үйрөнүптүр. Мынакей азыр биз маектешкенче эжекем бул жакта тоокту төртбурчтук кылып, кичинекей кылып туурап алды. Андан кийин быштакты туурадым. Анан муну деле төртбурчтук кылып туурап атабыз. Ооба, алманы артыш керек. Мен бул жактан сизге жардамдаша берейин. Анан бул салат жөнүндө айта кетсеңиз, мисалы бул жерде азыр балким кээбилер ойлонушу мүмкүн, буларда туз жокко депчи. Анан негизи ушул салатка туз кошулбайт. Мынакей ал арада ананасты дагы төртбурчтук кылып туурап алдык. Алманы дагы ушундай кылып туурасак болот. Анан дагы кичине өзүмдүн баягы ар бир ашпозчулардын өздөрүнүн секреттери болот да. Ооба. Айтып коеюн эми. Мен майонезден кичине буга кошуп, бул деген ананастын суусу, ананастыкчы. Ушу консервированный салат таттуу болот го. Ооба. Ошондон мен кичине майонезге кошуп аралаштырам. Бул да өзүнчө башкача сонун даам берет. Эжекем өзгөчө бир сырын үйрөнүп алдык. Буюрса азыр биз дагы жасайбыз. Даамдуу болот окшойт буюрса. Витаминге дагы бай. Көргөнүңүздөрдөй ананас дагы кошулуп атат, көк алма, бул жакта тоок, и жана сырыбыз дагы бар. И жүгөрдөн кошобуз азыр. Анан жумуртка менен бул өзү назик деп дагы ушундай салат бар. Мен дагы башкача кошумчам бар, ошол себептен жаз келатат. Жаз келип калды, келе атпайлы. Ошого бай чечекейлер чыгып калды. Ошон үчүн бай чечекей деп ат койгом бул салатка. Ошон үчүн салат өзүңөр жаратып алып эле, өзүңөрдүн кыздарыңардын атынбы, өзүңөрдүн атынбы коюп кое берсеңер болот. Бардыгын эмес. Биздин жүгөрүлөр, булар дагы даяр. Ушу жетиштүү. Атайын мындай баштыкка салып алганбыз. Муну бул жака салып берсең деле болот, мен мындай кошо берсем деле болот. Кичине эле мынакей. Ананастын согу, анан майонез, кашык керек азыр. Ушунча жетеби эжеке? Болду. Мынакей салатыбыз даяр болду. Эми тарелкага салып алалы. Тарелкага жашнакалап салып алабыз. Анан кийин кооздойбуз. Кооздугу да бир өзгөчө болгон турат. Бай чечекей деген үчүн ушундай. Буга деген дагы ушундай фантазияны иштетип, өзүнөн ушинтип жасай берсеңиздер болот. Өзүңүздөр каалагандай кылып, мынакей бул көрүнүш эле бир өзгөчө мындай адамды кубандырып, анан табитти ачып атат. Чын эле баягы жаз айында мынакей бул жерде тооктун төшү менен ананас экөө бири-бири менен аябай достошуп, жакшы мындай бир сонун даам берет да. Өзгөчөлүгү ошондо. Анан туз, эч нерсе, май башка кошпойсуздар. Сонун салат чыкты. Эми мага азыр эң кызыгы
мына жумуртканы кантип кесип, кантип байжежекей чыгарат экенбиз. Ошол кызык болуп атат. Мен алып коеюн, Шиш бычакты атайын мындай салфетка менен ороп алдым. Ушундай кылып канчалык ичке бычак болсо ошончолук жакшы болот. Жумуртканы акырындан тегеретип Кесебиз, мындай гүл болот да. Бул жака койбой турабыз. Ушундай эме актарын эле, белокторун эле ушундай кылып кесип сарысына жеткирбей, гүл кылып мындай толкунсумал, түптүз эмес, толкун кылып туруп кесип атат. Жумурткабыздын эки башын жакшынакай кылып бычак менен гүл абалында кесип алды. Анан калганын болсо, мына ушинтип кыргычтын жардамы менен десек, калганын салаттын үстүнө туурап жатат. Аябай сонун чыкты. Эми эң акыркы этап буюрса кооздук калды. Жүгөрүнүн ортосуна салганга мына кыргычтан өткөзүп алдык. Анан могу биздин кадимки эле жаңгактан кичине себебиз. Бул дагы өзүнчө бир даам берсе керек, Себеби байчечекей кар, мурунку чөптөр, кайра ушундай карлардын арасында болот да. Жашыл чөбү да болот, азыр кылабыз. Эми муну тегеретип, анан ортосуна мына жүгөрүдөн салып, болбосо баягындай өзүңөрдүн фантазияңарга, кээде анардан деле ортосуна салса, ал дагы жашынакай болот. Кызыл гүл болуп калат анда, мынакей. Караңыздар, аябай сонун чыкты. Сонун караңыздар, бат эле аз гана убакыттын ичинде өзгөчө мындай маанайды ача турган жана ошондой эле тоюмдуу сонун бир салат чыкты. Дасторкондун өзгөчө көркүн ачат. Себеп дегенде мындай салатты көп жерден көрө бербейбиз. Мындай декордо жасалган салат чынында чанда кездешет. Мынакей эң акырында эжекем атайын көк чөптөр менен кооздоп атабыз. Эми ар ким өзүнүн фантазиясына жараша ушундай. Бул букет гүлгө окшоп калды, эмнегедир, өзгөчө сонун болуп. Ушундай кылып белек кылып, мисалы үчүн бирөө конокко чакырса, жашынакай бир идишке барбы мындай узун. Ошого сонун кылып туруп, муну толтуруп жасап, балким кызылга боесо болот. Атайын пищевой краскалар бар да. Ошолор менен кызылга боеп алып, каалаган цветине боеп алып туруп, ушундай кылып жасап койсок болот экен, Жасап койсок болот. Сонун чыкты. Мынакей. Мынакей, биздин салат даяр болду. Көргөнүңүздөрдөй бат жана ошондой эле өзгөчө кооз чыкты. Мага аябай жагып атат. Колуңузга береке эжеке. Сизге ыраазычылык билдирем эжеке. Атайын убактыңызды бөлүп келип ушундай сонун салаттын жасалуу жолу менен бөлүшкөнүңүзгө. Ал эми биздин берүүбүздүн башкы демөөрчүсү 5 манты. 5 мантыдан бул белектер сизге эжеке, буюрса даам сызып оступ коюңуздар. Убакыт учкан куш экен. Мынакей билинбей эле Рамазан айы да бүтүп калды. Сиздер менен бир ай бою теле аркылуу көрүшкөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Буюрса кийинки Рамазандарда көрүшкөнчө аман болуңуздар, саламатта туруңуздар, көрүшкөнчө.